Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hoş geldiniz. Kutman ilim suyucum. Özüңө kayırılıp gel kitabından inşallah ulantabız. Жашоо өзүңдөн башталып, өзүң менен аяктайт. Демек биз кийинки темабыз. Эгер максатыңызга жетүү кыйын болуп жатса, анда аны майда бөлүктөргө бөлүп, акырындык менен аткарууга кириш. Темасына жеткенбиз. Алхамдулилlah. Аракет. Аллахыма шүгүр мактоолорду айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлө сахабаларына салам салаваттарды айтып, иншаллах ниетибизди жаңыртып, Аллахым ар бир амал ниеттерге байланыштуу деген эки дүйнөбүзгө пайдалуу, эки дүйнө бактылуулукка жеткире турган Аллахым илимдерди берип, Аллахым өзү разы болуп, өзү разы кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Амин. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад. Аракет. Эгер туура жолдо болууга аракет кылып жатканыңызда, ийгиликке жетпей турсаңыз да, үмүтүңүздү үзбөңүз. Напсиңизди жеңмейинче аракет кылуудан токтобой, тынымсыз күрөшө бериңиз. Эгер туура жолдо баратып, бирок ийгилик алы көрүнбөй жатса, көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Жеңиш багынбаган адам тарапта болот. Кыйын болгон сайын кайра күчөтүп күрөшө бериңиз. Себеби чыныгы жеңиш багынбай аракет кылганга буйрулат. Мухаммад ибн Мункадир мындай деген: Мен напсим менен 40 жыл күрөштүм, акыры аны моюн сундурдум. Адамдын аракети дайыма жарык жолду көздөсө да, напси ал жолду тосууга аракет кылат. Күмөндүн туманына ороп, шектенүүгө жана жалкоолукка түртөт. Бирок чыдамкайлык, сабыр жана тынымсыз аракет менен аны жеңүүгө болот. Напсини багындыруу бул узакка созулган жана кыйын күрөш, бирок аны жеңген адам чоң ийгиликке жетет. Андыктан аракет кылуудан чарчабаңыз, себеби аракеттин акыры берекет болот. Багынбаңыз. Кээде жашоо өз маанисин жоготкондой туюлат. Айланаңыздагы нерселер көңүлсүз, күндөр кубанычсыз өтүп, түйшүк менен чарчоо жан дүйнөңүздү басып тургандай сезилет. Бирок бардык нерсе сизге каршы иштеп жаткандай көрүнөт. Үй бүлөдө, жумушта, мамилелерде, сүйүүдө, достукта. Кай тарапка көз чаптырбаңыз, бардыгы түнөрүп, үмүт өчкөнсүп кетет. Өзүңүздү жалгыз сезип, башкалардын жашоосу дайыма жарык көйгөйсүздөй көрүнөт. Бир жагынан ал ойдун туура эместигин түшүнсөңүз да, аны кабыл алууга эркиңиз жетпейт. Бул сөздү баары айтып жатталып калган болсо да, мен дагы бир кайталап коеюн. Ар бир караңгы түндүн артында жарык таң атат. Сиз азыр оор учурду өткөрүп жатканыңыз чын, бирок бул түбөлүккө созулбайт. Кандай гана кыйынчылык болбосун, аны жеңип чыккан күн келет. Анан артка кылчайып, бүгүнкү күндөрдү эстеп, жүрөгүңүздүн түпкүрүнөн: мен багынган жокмун, чыдадым, баары бекер эмес экен. Бул сыноолор мени күчтүү, акылдуу, сабырдуу кылды деп жылмаясыз жана кыйын күндөр өткөнүнө, алардан тажрыйба алганыңызга ыраазы болуп, чынында ар бир нерсенин бир жакшылыгы бар экенин түшүнүп жетесиз. Сабыр кылыңыз. Бул күндөр өтөт. Сизди алдыда жарык келечек күтүп турат. Багынбаңыз. Мээримдин жоголушу. Мурда жакындарыбызды көргөнү барып, алар менен жүз көрүшүп, алардын жанында отуруп, бакыт тапчубуз. Ал кезде жакындарыбыздын сөзүнөн ырыс тамчылап, бул туугандык байланыштын жана жүрөк жылуулугунун ажайып көрүнүшү эле.
Анан убакыт өтүп телефон пайда болуп, чалуулар көнүмүш адатка айланды. Мурдагыдай жылуулук сезилбесе да, чалып сурашып, үнүн угуп койгон жетиштүү болуп калды. Кийин СМСтер пайда болду, сөздөр кыскара баштады. Көп сүйлөбөй бат жооп берүү заман талабы болуп калды. Кандайсыз деп кыска жазчу болдук. Алар ооруп жатса да кыжаалат болбосун деп жооп жөнөтүштү. Жакшы, өзүң кандайсың? Азыр болсо социалдык тармактарда байланыша баштадык. Бир карасаң, байланышыбыз күчөгөндөй. Сүрөттөр, видеолор, статустар, лайктар, комментарийлер. Бирок бул данеги жок, кабыктын баарлашуусундай болуп калды. Мээрим жок, сезим, жылуулук жок. Биз мээрим, тууганчылык, ынтымак тууралуу кооз цитаталарды бөлүшүп, амалда көңүл көтөргөндөй болуп жүрөбүз. Ата-эне биз менен бир жүз көрүшүүнү каалайт. А биз убактыбызды тар көрүп, СМС жазып же чалып акыбалын сурап коебуз. Ал эми чыныгы сезимдер бир буручта унчукпай туруп калды. Тирүү кезибизде мээрим жана жылуулугубуз өчө электе бул кадамдарыбызды токтотолу. Жакындарыбыздын үнүн телефон аркылуу эмес, жанында олтуруп уга тургандай, СМС, сүрөт аркылуу эмес, көздөрүнө тигилип карай тургандай, жакшысызбы деген бир сөздү жанына барып айта тургандай бололу. Анткени чыныгы байланышты жүз көрүшүү сактап калат. Жан дүйнөңүздү рамкага салбаңыз. Биз жашоодо көп учурда өзүбүздү бир калыпка салганга аракет кылабыз. Коом таңуулагандай жашоо, башкалар ойлогондой болуу, кемчилигисиз көрүүнүгө тырышуу, бул өзүн өзү рамкага салуу сыяктуу. Өңүбүз жаркыраганы менен көңүлүбүз түнөрүп турса, анын кандай пайдасы бар? Көп адамдар башкаларга жагынуу, жакшы көрүнүү үчүн эмоцияларын жашырып, чыныгы сезимдерин басышат. Жашоо мындай адамдар үчүн театрга айланат. Жасалма мамиле убакыттын өтүшү менен муздап, адамдар ортосундагы байланыштар солгундайт. Бир жолу сынган күзгүнү калыбына келтирүү кыйын болгон сыяктуу, көңүлү сууган адамдын да ыкыласын калыбына келтирүү кыйын болот. Андыктан өмүр кыска, аны түшүнбөстүк, таарыныч, өкүнүү менен өткөрбөңүз. Өзүңүздү рамкага салбай, кандай болсоңуз ошондой жашаңыз. Жүрөгүңүздү эркин коюңуз. Кубансаңыз, кубанычыңызды бөлүшүңүз. Капа болсоңуз, кайгыңызды айтуудан уялбаңыз. Сезимдериңизди бекитип жашоо жан дүйнөңүзгө жасалма кыянаттык. Адамдарды түшүнүүнү үйрөнүңүз. Көңүлүн оорутпай, чын дилде мамиле кылыңыз. Жасалмасыз мамиле бекем байланыштын негизи. Жан дүйнөңүздү рамкага салбай, аны ачыңыз. Ошондо гана жашоо жеңилдеп, чыныгы жакындык жаралат. Өзүңүз болуудан коркпоңуз. Анткени бул жашоодогу эң чоң эркиндик. Чыгарган чечимибиз тагдырыбызды аныкташы мүмкүн экен. Адам өмүрүндө тоо таштай тоскоолдуктар, жүрөктү муздаткан окуялар, тагдырды буруп, жашоону экиге бөлгөн көз ирмемдер кездешет. Кээ бир учурларды эстегенде, жакшы эле болгон экен деп жылмайсаң, кээде болбосо эмне болот эле деп ойлонуп, жүрөк сыздайт. Айрым күндөр болсо, турмуштун агымын түп тамыры менен өзгөрткөн сыяктанып, ошол ирмемден кийин башкача жашоо башталгандай сезилет. Мен да ошондой күндөрдү башымдан өткөргөм. Студенттик кезде окуу менен катар курулушта иштечүмүн. Сабактан кийин жумушка барып, тынымсыз аракет кылчумун. Ошол жерде Жоламан аттуу жигит менен тааныштым. Ал биз иштеген түрк фирмасындагы башчыбыз Жоламанды Туркияга жумушка чакырыптыр. Ал мени да кошулууга үндөдү. Бирок мен окуумду ойлоп, бул сунуштан баш тарттым.
Себеби биз көп учурда кыялдарыбызды айтып дүйнөнү кесип келчү элек. Бул жолу ал Орусияны сунуштады. Жатаканасы, жол акысы төлөнүп 3 ай бою иштесек, окуу бүткөнгө чейин жетиштүү акча топтой алмакпыз деп айтты. Бирок менин алдымда дипломдук иш, тажрыйба сабактарым бар эле. Бир түн бою ойго чөмүлүп, акыры окууну тандадым, бирок абдан баргым келген. Жол аман кетти. Байланыш үзүлдү. Ошол акыркы сүйлөшүүбүздө ал: "Сен эми окуйсуң, окумуштуу болушуң керек. Барбайт деп эле ойлогом. Бирок бир чалып, жок дегенде кабарлап коеюн дедим" деп тамашага салган болчу. Мен окуган окуу жайда анын айылдаш тең тушууда окучу. Бир күнү аны жолуктуруп калып, жол аман жөнүндө сурасам, "Кечээ эле сүйлөштүк, бир фирманын короосунда иштеп жатыптыр" деди. Номурун алып, кечинде кабар жаздым. Бирок жооп болгон жок. Окуу аяктаса барам деп ниеттендим. Бирок тагдыр биз ойлогондой эмес. Өз жолунда жүрөөрүн эртеси күнү билдим. Окууга келсем, жол амандын айылдашы шашкалактап жүгүрүп келди. Анын көз карашынан эле суук кабар айтуусу билинип турду. Көрсө ал иштеген фирманын короосунда өрт чыгып, ошол жерде калып кетиптир. Жоламан досуң каза болуптур, деди. Жүрөгүм бир заматта дүркүрөп, кулагыма ишенбей, "Кандайча?" дедим. Чоо жайын угуп, денем муздап, ойлорум чачырап кетти. Эмне кылаарымды билбей кыймылсыз туруп калдым. Кимге, эмне үчүн кейишим керек? Алланын каалоосу колдон эмне келмек деп кабыл алдым. Оор үшкүрүнүп, ага дуба кылып, бейиштөрүнөн оорун алуусун тилендим. Ошондон кийин жашоого болгон көз карашым өзгөрүп, эгер окуумду таштап жол аман менен барсам, ошол күн менин да акыркы күнүм болмок беле? Же тагдыр башкача жазылмак беле? Бирок Аллах мен үчүн башка жол даярдаптыр. Демек, менин жашай турган күнүм, аткара турган милдеттерим, жаза турган китептерим бар экен. Чындыгында бир секундтан кийин эмне болоорун билбейбиз. Кээде күтүүсүз жоготуулар, кереметтер жашообузду өзгөртүп жиберет. Бирок эң маанилүүсү башыбызга түшкөн нерселерди кандай кабыл алаарыбызда. Напсибиз каалаганын эмес, жараткандан эң жакшы, эң пайдалуу жолду тилөөбүздө. Бирөө Кудайдан бир гүл менен көпөлөк сураган экен. Жараткан ага гүлдүн ордуна тикенектүү кактус, көпөлөктүн ордуна курт бериптир. Адам капа болуп, бирок убакыт өтүп, кактус өзүнүн кооз гүлүн ачканда, курт назик көпөлөккө айланганда гана жараткан эң жакшысын тартуу кылганын түшүнүптүр. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 216-аятында айтат: "Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен, силерге жакпаса да, зарыл болгондо согуш кылуу силер үчүн парз кылынды. Балким өзүңөр үчүн жакшы нерсени жактырбай калышыңар мүмкүн. Өзүңөр үчүн жаман нерсени да жакшы көрүшүңөр мүмкүн. Эң жакшысы эмне экенин Аллах билет, силер билбейсиңер." Кээде башыбызга оор сыноолор түшкөндө, дүйнөбүз караңгылашып, көз жашыбызды токтото албай калабыз. Балким ушул учурда Аллах Таала бизди андан да, мындан да оор сыноодон сактап жаткандыр. Балким бул жашообуздагы эң жакшы бурулуш болуп жаткандыр. Биздин тагдырыбызды Аллах эң жакшысы менен жазып жатканын эстей жүрөлү. Ар бир таңды бакыт менен тосолу. Берилген ар бир күндү жаңы мүмкүнчүлүк катары кабыл алалы. Талыкпай алган демибиз үчүн шүгүр кылалы. Кээде ойлогон нерсебиз ишке ашпай, пландарыбыз бузулуп кетсе да, ишенимди жоготпойлу. Анткени жараткандын каалоосу ар дайым адам үчүн эң жакшысы.
Mavlana Jalaliddin Rumi aytkандай, бардык жүк ийниңе түшүп, күрөшө албай турган чекке жеткениңде эч качан жеңилбе. Анткени дал ошол жер тагдырыңды өзгөртө турган чекит болушу мүмкүн. Демек, Аллахым разы болуп өзү разы кылсын. Алхамдулиллахи роббил аламин.